Hem жетиштүү жашаш үчүн айлык бир 11-12 миң болсо туура болот. Ал азыркы кымбаттаган убакта тамак аш кымбат. Кийим кечек дегендей бала бакырага ошончо акча болсо болот. Пенсиям болсо 4600. Өзüm 74'tüm. Mesela жетпейт, кайын жетпейт dedi. Ал пенсиямда кездет. Багылы май сай туз алып алган кездет. Ошону көбөйтүп койсо дагы жакшы болор эле, азыр унчукпай эле атат пенсияны. Мен мага болгону 1000 сом жетет. Жолума bir айга жанакындай бир өзүнчө бир канцелярдык баягы керектүү эме. Тамак ашы менен кийимге азыр мен өзүм жаңыдан эле мектепти бүткөн соң жумуш менен азыр камсыз боло албайм. Ошондуктан азыр ата-энемдин, эжелеримдин колунда баягы камсыздандырылып турам да. Студент үчүн негизинен бул азыркы учурда жашоо кыйын болуп жаткандан кийин айлык абдан мындай аз болуп жатканына байланыштуу азыр акча каражаты көп эле керек болуш керек. Менин оюмча азыркы учурда мага ушу барып келгеним, пайдаланганым баардыгы 10 миң сомдой кетет да айыначы. Ал эми кийинки учурда болсо 10 миңден ашык кетип калат. Анткени үй бүлө куруп кала турган болсоң, анда ушу үй бүлөңдү багышың керек, ага да акча көп кетет. Анан азыр өзүбүз контрактта окуп жаткандан кийин кичине студенттерге жеңилдик болсо дейм да. Жеңилдик болсо аябай жакшы болмок. Жол кирелерди кичине азайтып, анан өзүбүз контрактта окуп аткандан кийин күнүгө барып келип окуш бизге абдан кыйынчылыкты туудурат. Анан контракттарды да кичине азайтып берсе аябай жакшы болот эле дейм да. Жетиштүү жашоо үчүн бүгүнкү күндө минималдык керектүү бюджетин эсептеп чыгыш керек. Ошого жараша болот да. Анан семья бүлөнүн кишинин санына жараша жана окуп аткандар барбы, контрактный формада барбы, ошого жараша адамдын эмеси муктаждыгы ар бир бүлөнүкү, ар адамдыкы ар башка бүгүн. Азыркы кымбатчылык заманга байланыштуу момду күндөн күнгө продукттун өсүп атканына караганда азыркы учурда орто семьялуу үй бүлөгө бир 18-20 миң айлык болсо бир адамга, бир үйдөгү иштеген адам бир адамга 18-20 миң айлык болсо, ошол мындай орточо айлык деп эсептейм да. Ошо менен тамак аш жеп бир айда орто жашаса болот. Мындай кымбатчылык болуп атпайбы ошого жараша. Жетиштүү жашоо үчүн эми 40 миң, 45 миң сом болсо аябай жетиштүү деп деле айтпайм эми. Баягы өзүңөр көрүп кум шекер, нан канча болуп атат. Ошо 40-45 миң акча болсо толук жетип жашайт болушуң керек.